Үйлөнгісі келген адам, тұрмышқа шыққысы келген адам Қырғызстанның облысын бөлбейді. Қырғызстанның ешбір жерін айырмалабайды. Қыз жақтуы, жігіт жақтуы тиет үйленеді. Болды. Бұл аябай бақында майдашыл адам десек болобу, же аябай идеалдуу адамды күтүп жүрген адам, 40-ка киргиси келген же 30-дан ашкысы келген адам деп ойлойм мен пикиримдечи. Турмуш кургуң келип атабы, жакшы кыз чыкты, каяктан болбосун ал. Жакшы жигит болду, турмушка чыгып кетиш керек. Биз азыр жаштарда барган сайын жасалма барьерлерди көбөйтүп баратабыз ошол. Облуска карап тандамай, регионго карап тандамай, келбетин өзүнчө тандамай, мүнөзүн дагы өзүнчө тандамай, анан окумуштуу болсун, иштеген болсун, ушинтип жасалмалар толуп кетти. Бул барган сайын үй бүлө курдурбоого жол ачылат ушинтип. Жаштар ошондон үй бүлө курбайт. Биз эмне кылышыбыз керек? Мүмкүнчүлүк болушунча үй бүлөнү жеңил курууга жол ачышыбыз керек. Жеңил, оңой. Калыңды жеңилдетишибиз керек. Шарттарды оңойлоп турушубуз керек. Жашты бир аз ылдыйга түшүрүшүбүз керек. Жаш азыр 30-га таяп баратат азыр. Ошону 23-24 үйлөнө турган 23-ке чейин үйлөнүп калганга үндөшүбүз керек. Кыз балдарды 20-нын тегерегинде турмушка чыгып кетүүгүнө үндөшүбүз керек. Антпесең жасалма барьерлер чыга берет, толуп кетет, анан баш кошушпайт. Неден улам ушундай болот десең, неден улам болгону вариант көп. Көптү көргөн. Бири-бирине салыштыруу боло берет, ошондон турмуш кура албайт. Бир кыздын жүзү жагат, келбети жагат, бир кыздын мүнөзү жагат. Экөөнүн ортосунда тандай албай кыйналат анан. Биринде бар, экинчисинде жок да. Экинчисинде барган, биринчисинде жок. Ушинтип жүрөбүз. Сен эгерде ушундай 4 көп кыз көрбөсөң, аз кыз көрсөң, же дегеле көрбөй үйлөнөм деген убакта дароо аракет кылсаң, алдынан чыккан кыз буюрса жагат сага. Мисалга Баткенден, Оштон, Көлгө мындай турмушка беришпейт да, алыс депчи. Алыс деп мурда мен ат менен келсе, вот алыс болчу да. Азыр самолет менен 1 сааттык жол да, мисалга 45 мүнөттүк ашып кетсе. Не себептен ошол нерсе калып кеткенби? Мына улуу мундар ата-энебиз көбүнчө алыс деп айтышат да. Ошого кандай карайсыз? Эми ата-энени албетте эме кылбайбыз, сыйлайбыз, урматтайбыз, бирок бала чечкиндүү болуш керек да. Кыз жактыбы? Мага десе Памирден болсун. Үйлөн. Ата-энеңди көндүр. Бул жерде сен ата-энеңе бейбаштык кылган деген маселе эмес бул жерде. Нормалдуу нерсе. Сен эмне кылдың? Тилин албай койдуңбу же сөзүн кайрып кеттиңби? Эмне кылдың? Жаккан кызыңды каяктан карабай сүйүп калдың, алдың. Неге союз убагында ар жактан үйлөнгөнгө макул болушкан? Жана молдовандарга үйлөнгөн, украиндерге үйлөнгөн туурабы? Бизде кыргыздар бар ушундайлар. Орустарга үйлөнгөн, улуттарга алып келген, казактарды алып келгендер бар, өзбек бир туугандарды алып келген бар. Аларга унчуккан эмес ата-энеси. Алар деле каршы болгон кезинде. Бирок жашап бактылуу болушпайбы? Азыр эми кичинекей Кыргызстандын ичинде алыс жакын деген эме баланы, кызды бербей коюуга, кыздын бактысына балта чабууга жол ачылат да. Эмне кереги бар? Кыз эгерде ал жактырган кызын алып бербей койсоң, чүйдөн экен, көлдөн экен же оштон экен деп ал үйлөнбөйт. Ошо менен да 5 жыл жүрөт ал. Капа болуп калат, болду. Баланын көңүлү түшөт да, башка нерсеге көңүлүн буруп кетет анан. Жумушка же бир нерсеге кирип кетет, болду, үйлөнбөйт. Жүрө берет, да 5 жыл өтөт. Жоңкой бала үйлөнөм деп чыкканда үйлөп коюш керек ата-эне. Качан болбосун, албетте эми 18-20дан өтсө эле үйлөнөм дегенде эч акылыңа салбай, ой сен жашсың, ой кантип багып кетесиң, анан тиги буну жыштырып үйлөнөм деп атабы, дароо үйлөп коюш керек. Азыр көбүнчө ушундай да, мындай ичине үй жайыңы даярдап алып, анан кийин үйлөн деп, иштеп келип анан үйлөн дегендер. Жок, андай эмес. Сен үй бүлө кургандан кийин үйгө муктаж болосуң да, үй бүлө кура элек неге үйгө муктаж болосуң? Ата-энең үйдө жашайбы азыр? Жашайт. Анан эртең бала чакаң көбөйүп баштаганда, анан бир 5-10 жылда анан там саласың. Биз бөлүнүп чыгайлы эми, көбөйүп калдык, ата-энебиздин оор болбосун, менден кийинки үйлөнсүн деп анан үйгө аракет кыласың. 20 жаштагы балага үйдөн эмне кереги бар? Мисалы жаңы үйлөнүп атканда ата-энең үйдө эле жашайсың да, бардыгынын ата-энеси бар да, мисалы үчүн, туура. Ошол мындай үй салайын, анан үй салып анан чыгып кетейин, анан гана үйлөнөм деген жаман эмес, жакшы болгону үйлөнүүнүн кечиңин кетирет, картаясың, жаштыгың кетет. Ошол үйдү курасың, бирок жакшысын таппайсың кийин. Бирок азыркыларда көбү неме дейт. Ата-энең менен чогуу жашайбызбы башында деген, ооба десең көбүнчө отказ беришет да. Качып кетет, ооба. Аны башкачараак айтышат баягындай. Үйүң вокзалбы деп, үйүң аэропортпу деген типтерди дейт. Кичинекей баласыңбы же бөлүнөсүң, бөлүнбөйсүң деген. Бул кыздарыбызды мен азамат эле дейм. Да бир аз жүрө турасыңар, 30га жетесиңер. 25тен болбоду өтөсүңөр. Анан эч ким таппай каласыңар, ошондой болот. Адамга турмушка чыгыш керек да, абалга эмес. Алар абалга турмушка чыккысы келет. Кайсы абалга турмушка чыгам мен? Бөлүнгөн абалгабы? Кырдаалга да? Же жашаган абалгабы деп. Адамга турмушка чыгасың сен. Бөлүнөбү, бөлүнбөйбү, бактылуу болсуң болду, маанилүү. Тилекке каршы жаштар азыр ушинтип картай берет. Мындай карапчы, кээде ойлонуп күлкүлүү да, чындап. Эми шылдыңдоо максатында эмес, жаштар ушунчалык деңгээлде болуп баратышат. Болбогон нерселерди, кумурскаларды пил жасап алып эле картайып, жаштыкты өткөрүп, анан кийин баягы дем алса эле үйлөнөм. 100гө чейин саналса эле турмушка чыгам деп
ачык эле анан кийин эр издеп күйөө издеп калат анан тилекке каршы. Ошого жеткирбей эле баягы базарың жүрүшүп турган кезде үйлөнүп ал. Базарың жүрүшүп турган кезде турмушка чыгып ал, иншалла жакшы болот. Bundan качып кете албайсың да, баары үйлөнүшүң керек, баары турмушка чыгасың. Эмне кыласың кечеңдетип? Өлүмдөн башка бардык нерсе эрте болуш керек. Эртеси кайсы? Ал негизи эрте эмес ал делечи. 20 жашта кыз турмушка чыгыш эрте эмес. Дал өз убагы. 18де убагы болчу негизи. Жигиттин 21, 22, 23 үйлөнүштүгү дал убагы эрте эмес, таптакыр. Эртеде 15 үйлөнүп алса айтсаңар болот, эрте депчи. 15 турмушка чыгып кетсе эрте десең болот. 18ден кийин эч кандай эрте эмес. Убагы. Бул социалдык абалымды жакшыртып алайын дегени Аллах таала сен кое тур. Мен акылым албай атат. Акылым албай атат деген менин акылыма туура келбей атат. Кантип багам буну? Кое тур Аллах таала сен. Мен акылым макул болсун, анан турмуш курам деген бул негизи мусулманчылыкка жатпаган нерсе. Сен эмне кылышың керек? Алла сен менен буйругансың, жашым келген, мүмкүнчүлүгүң бар. Үйлөнөйүн, тоокел, анан эртеси буйруганы болот. Аракет кыласың. Ар кимдин өзүнүн Рызкысы менен албетте. Эми анын ата энесинде деле кыз бала ата энесинин үйүндө жүргөндө деле тамак ичип жейби, көйнөк кийип да туруп, кийим кийип. Ошо ата энесинин үйүндө жүргөн тамакты деле бул жака которуп коет Аллах таала, сага которуп коет. Ошол рызкысын деле ата энеси берген жок, Алла берип атат да, туурабы? Ата энесинин кичине аракети менен сен деле аракет кыласың, ошол рызкысын сага которуп коет болот. Ошол сага келип алып эле ошол тамагын жей берет. Бизде жаштарда ушундай түшүнүк да, үйлөнгөндөн баштап ал жеп баштайт, же кийинип баштайт, анан мен каяктан таап берем деп, ага чейин ал жебей күтүп турат да унучу. Ушундай элестетет окшойт. Андай эмес. Андай эмес. Аласың, тоокел кыласың, болду. Мен көп мисал келтирем сабакта. Үйлөнгөн кезимде кокко тыйыным жок болчу деп, 11 жыл мурун. Студент болчумун өзүм, эч нерсе. Азыркы акылым менен чында үйлөнө албайм. Мисалы үчүн, азыр үйлөнө албайм. Ошол кезде үйлөнмөк эмессиз. Ошол азыркы акыл. Жок, азыркы акылым ошол кезде болгондо үйлөнмөк эмесмин мен. Неге дебейсиңби? Себеби азыр мен акылыма таянам да эсептейм да азыр мен. Азыркы жаштарга окшоп эсептейм да, мисалы мондай кетет. А муну үйлөнгөндө эсептебей үйлөнгөм да мен. Кантип багам деп ойлобой үйлөнгөм. Аллага табакел кылып. Үйлөнүшүм керекпи? Үйлөнүшүм керек. Болду, үйлөнүп алгам. Студентсиң болбосо элесең, алып чет өлкөгө кеткем. Кокко тыйыным жок. Иштеген ишиң жок. Ошол тоокелчилик жок азыр. Тоокелчилик жок. Жаштарда ошол тоокелчилик жок. Неден проблема? Акыйда, то есть Аллага ишенимби, неден проблема? Жана айткандай да, эми акылга көп таянышат. Анан жана имиш-пимиштерге көп ишенет. Телефонду көп карайсыз да, ошол. Телефондон таасир этет. Кыйналып калгандарды көрөт, анан квартиралап жүрүп калган. Квартиралап жүрсөң не болот? Сени бирөө коомдук транспортко түшүрбөй коебу, сен квартирантыкенсиң депчи. Үйүң жок экен деп. Жок, эмне деген шумдук да бул? Сенин бир баш бенең болсо, жатар жериң болсо, мейли менчигиң болсун, мейли квартплат болду да. Эң маанилүүсү сен ошону төлөй алсаң болду. Бүттү да. Анан азыркы жаштар көбүнчө мындай да. Үйлөнгөндө эле баягы оштукча айтканда боп кетиш керек. Үйлөнгөндө унаасы болуш керек, үй болуш керек. Бүт шарты болуп кетиш керек. Айланайын туугандар, анын өзүнүн убагы болот дейт. Эми ал боп кеткендер эми бир 100дөн 1 болот, 2 болот, иши жүрүшүп калгандыр дейм, балким атасынын байлыгын улап кетти, бир нерсе кылып, же бир нерсе болуп жол жүрүшүп кетти, бир 20 жаштагы жигиттин иши жүрүшүп кеткен чанда кездешет бул. 100дөн 5, 100дөн 2, 3 болот. 95% андай болбойт дейт туугандар. Ошол көрүп эле анан мен да ушундай болмоюнча үйлөнбөйм деп жүрө бересиң. Анан 30га киресиң. Анан 30га киргенден кийин 18 жаштагын кыялданасың, 18 жаштагы 20 жаштагылар сени бабай дейт. Турмушка чыкпайт сага. Неге бабай дейт? Сенин эч нерсең жок экен дейт. Турмушка чыкпайт сенин. Жаш кезиңде турсаң, сенде колуңда күч болот, эмең болот, сенин айтканда байлыгың болот. Кандай байлыгың? Сенин жаштыгың турат. Жаштыгың менен каалаган кызыңды алсаң болот. Жашсың да сен, 22-де, 23-тө, кыран жигитсиң сен. Эч нерсең жок болсо деле тиет сага. Ал эми 30га кирип эч нерсең жок болсо тийбейт, бул нормалдуу нерсе. Түшүндүңүзбү? 30га чейин эмне кылдың дегендейби? 30га чейин эмне кылдың дейт ал. Сен ал окуганыңды, ата энеңди бакканды ал эсептебейт, ал ойлойт кыз. Сен 30га чейин мага үй салып коюшуң керек болчу, унаа алып коюшуң керек болчу, стабилдүү доходко туруп калган болушуң керек болчу дейт. А сен эмне кылып жүрдүң? Эшекте калган жоксуң деле. Мисалы сен деле ата энеңди бактың, ата энеңе там салдың, аны эсептебейт ал. Окудуң, аны эсептебейт. Көнбөйт. Экөөбүздүн келечеги үчүн эмне кылдың дейт 30га чейин. Ошондой суроолор берилбеш үчүн 22, 23 жашта үйлөнүп ал. Эч нерсем жок дейсиң, студентмин дейсиң. Тийсең мына, тийбесең жакшы бар дейсиң, болот. Анан ошол чындап сени сүйгөн үчүн тиет. Эч нерсең жок үчүн тиет. Эч нерсем жок да, студентмин дейсиң. Иншалла кийин бакканга аракет кылам, монтип иштейм деген пландарыңды айтасың. Тийсең мына бир телефонум бар, бир чөнтөгүм бар дейсиң. Башка эч нерсем жок дейсиң. Ата энем үйдө жашайм дейсиң. Үйлөнсөк кайкырып ата энем үйдө жашайбыз дейсиң. Кичине балалы чакалуу болуп көбөйүп калсак, анан бөлүнүп чыгабыз дейсиң. Бүт баарын ачык айтасың. Ошондо тийсе ал кыз моундай кыз. Анда да тийбесе, анда өзү эле ачык белгилүү болуп калат. Түшүнүктүү болду?